Кайырлуу күн баршаңызга. Рамазан айы мүбарак болсун. Устаган оразаларыңыз кабыл болсун. Мен сиздерге ауыз ашарда жөөгө арналган шоколадды финикидин жасалуу жолу менен көрсөтөтүн боламын. Ол үчүн бизге курма керек, және де ак, кара түстө шоколад керек. Және де өзүңүздүн унаткан кез келген дәнектериңизди колдансаңыздар болады. Ак және кара шоколаддарымызды кыска толкунду пеште, болмаса бууда осулай эритип аламыз. Одан кийин курмамызды дайындайтын боламыз. Менде королевский курма, кез келген курма жарай береді. Биринчи курмамыздын ичиндеги дәнин чыгарып аламыз. Видеода көргөндөгүдөй шпажкидин көмөгү мен биринчи жагынан салып, экинчи жагынан дәнегин чыгарып алдым. Эгерде булай истөө колайсыз болуп жатса, пышакпен ортасын кесип алсаңыздар да болады. Осылай барлык курмамыздын ортасынан дәндерин алгандан кийин арасына өзүңүздүн каалаган дәнегиңизди салууга болады. Өзүңүзгө кез келген унаган дәнектериңизди осулай салып чыксаңыз болады. Менен бирге жасап көрүңүздөр, өтө оңай әрі дәмдүү болады. Осылай жасап табыс көзүнө айналдырсаңыз да болады. Ауыз ашарда, оразада курмамен ауыздашуу сүннөт деп айтылган. Сондуктан үйүңүздөгү аузу берик жакын адамдарыңызга жасап берсеңиз өтө дәмдүү болады. Кубанып калат. Осылай курмамыздын ичине барлык дәмдеримизди салып алгандан кийин алдын ала эритилип койгон шоколадыбызга барлык жерине тиетиндей этип аунатып алып аламыз. Мен ак шоколаддын ичине фисташки салдым, ал карасына миндаль салдым. Өзүңүздүн каалооңузча өзүңүз унататын дәндерди сала берсеңиз болады. Осылай жакшылап айналдырып, барлык жерине тиетиндей кылып аунатып алгандан кийин алдын ала дайындап койгон ыдысыңыздын үстүнө коюп аласыз. Ал бетин әсемдөө өзүңүздүн каалооңузча сурет салсаңыздар да болот. Или үйдөгү бар заттармен осылай әсемдеп чыксаңыздар болады. Дайындап болгандан кийин тоңазыткычка 2 саатка салып аламыз. Эгерде видео унаса, лайк басып, коммент жазып, каналыма тиркелүүнү унутпаңыз.